Москва шаарындагы мекендештер үчүн сизге жакын арада Казакстанга кирди чыкты кылуу зарылчылыгы жаралса, биз жардам беребиз. Жолго чыгарда документ боюнча бардык көйгөйлөр чечилет. Аягына чейин өзүбүз алып келип чыгабыз. Кененирээк маалымат алуу үчүн ушул номерге байланышыңыз. +7 977 412 67 33 +7 987 772 47 54. Унаалар ыңгайлуу, жолдо кыйналбайсыз. Электр жарыгын өчүрүүлөр болгон жок, дейт Улуттук энергетикалык холдингдин төрагасы. Кээ бир өчүрүүлөр жөнгө салуу иш-чараларына байланыштуу болууда. Бул тууралуу маалымат жыйында Улуттук энергетикалык холдинг ишканасынын төрагасы Талайбек Байгазиев билдирди. Белгилүү болгондой, акыркы күндөрү абдан суук болду. Бирок аба ырайы жылып келе жатат. Бишкек жылуулук борбору келтирилген жүктөмдөрдү туруктуу көтөрүүдө. Энерго тутум толук кандуу күз-кыш мезгилине даярдык көргөн. Ошол себептен чоң мүчүлүштүктөр болгон жок. Энергетиктер толук кандуу көзөмөл жүргүзүп иштөөдө, деди төрага. Байгазиевдин айтымында, учурда токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 10 миллиард 350 миллион кубту түзөт. Ушул күндөрү суткасына 70 миллион кубтан көп суу керектелип жатат. Эл ичинде суулар кайда кетти деген суроолор жаралышы мүмкүн. Кыштын шилдесинде ушундай максималдуу суу керектелет. Эгерде 10 күн ушундай режим менен иштесе, 700 миллион куб суу кетет. Ошону менен санап көрсөк, жаздын күнүнө Токтогул электростанциясы иштебей калышы мүмкүн. Ошондуктан биз жөнгө салуу иш-чараларын жүргүзүүдөбүз. Мурда айтып өткөндөй, Өзбекстан, Түркмөнстан, Казакстан менен келишимдерибиз бар. Алардын жагдайы абдан оор болуп жатат. Мисалы, Өзбекстанды алсак, алар 1500 мегавайт бирдик чектөө киргизип жатышат. Казакстанда болсо авариялык жагдайлар көп болууда. Биздики Кудайга шүгүр, жакшы эле иштеп келе жатабыз. Азыр мал менен 1 саат өчүрүүлөр болуп жатат. Бул бирдик өчүрүүлөр эмес, жөнгө салуу иш-чаралары. Трансформаторлордун ызымдары, линиялары чыдабай кетип жатат. Ошондуктан аларды утур алмаштырып жатабыз. Чоң подстанцияларды алмак-салмак бирине бири которуп жатабыз. Которгон учурда бригада бир жерден бир жерге чейин баргыча көп убакыт өтүп кетүүдө. Аба ырайы жылыса, мурунку режим менен кетебиз, деди Байгазиев. Булак супер кежи. Шавкат Мирзиёев Ташкенттин мэрин кышка даярдыгы жок болгон үчүн кызматтан алды. Ташкенттин мэри Жахонгир Ортохожаев кышкы сезонго жетиштүү даярдык көрүлбөгөндүктөн элеген кызматынан бошотулду. Мындай чечим Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин катышуусунда өткөн энергетикалык ресурстар менен камсыздоо боюнча жыйында кабыл алынды. Маалым болгондой, мындай чечим кышкы мезгилде даярдык көрүүдөгү олуттуу кемчиликтерден улам кабыл алынган. Ошондой эле Ташкенттеги Юнусафат, Мирзоулукбек, Учтепа райондорунун акимдерине сөгүш жарыяланды. Ортохожаев мэр болуп 2018 жылдын апрелинен бери иштеп келген. Булак супер кежи. Оштогу мыкаачылык. Буту жанчылып сабалган жаран жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Ош шаарында уюшкан кылмыштык топтун мүчөлөрү тарабынан сабалып каза болгон жаран жана учурда ооруканада жаткан жаран экөө тең ички иштер министрлигинде уюшкан кылмыштык топтун мүчөсү катары каттоодо турат. Бул тууралуу бүгүн 16 январда ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев маалымат жыйында билдирди. Экөө тең бир нече жолу соттолгон. Каза болгон жаран баңгизатка байланыштуу кылмыш ишине шектелип жаткан. Ал жакын арада ири өлчөмдөгү баңгизат менен кармалмак. Ал эми ооруканада жаткан жаран дагы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган. Ал башка кылмыш ишине байланыштуу жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Кененирээк дагы да маалымат беребиз, деди Абдиев. Булак супер кежи. Оштогу мыкаачылык. Өлкө боюнча 30дан ашык блокпост коюлду. Оштогу мыкаачылык менен адам өлтүрүү жана сабоо боюнча ыкчам комплекстүү иш-чаралар азыркы күндө да күчөтүлгөн тартипте жүрүүдө. Бул тууралуу ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев маалымат жыйында айтты. Бул кылмыш болгондон кийин ички иштер органдары атайын пландын негизинде республиканын бардык аймактарында кылмышкерлерди кармоо боюнча масштабтуу иштер жүргүзүлдү. Иш-чаранын алкагында шектөөлөргө жана алардын жакындарына тинтүү иштери жүргүзүлүп, унаалар текшерүүгө алынды. Комплекстүү иш-чаралар азыркы күндө да күчөтүлгөн тартипте жүрүүдө.
Жалпысынан республика аймагында 30дан ашык блокпост коюлуп, анда 8.000ден ашуун унаа текшерилип, 5.735 укук бузуулар аныкталды, деди Абдиев. Белгилей кетсек, 13 январга караган түнү Ош шаарынын Курман-Жанатка көчөсүндө уюшкан кылмыштуу тобунун 2 мүчөсү мыкачылык менен сабалып, бирөө каза болгон. Өзгөчө оор кылмыштын уюштуруучусу делип, кылмыш чөйрөсүндө Жеңго деген кайманат менен таанымал болгон Кадыр Досонов кармалып, дагы 5 жаран издөөгө алынган болчу. 14 январда жогоруда аталган кылмышка шектелип издөөдө жүргөндөрдүн экөөсү Чүй облусунун аймагынан кармалганы кабарланган. Дагы бир шектүү ушул эле күнү Ош облусунун аймагынан колго төшүрүлгөнү кабарланган. 15 январда дагы бир шектүү Бишкек шаарынын аймагынан кармалган. Булак Супер Кежи. Кара-Балтада 7 жаштагы кыз ас тамактануудан улам арыктап каза болду. Бул тууралуу Кабар агенттигине Жайыл райондук жалпы дарыгердик практика борборунун директору Айнура Имашева билдирди. Анын айтымында кыз ооруканага 14 январда түшкөн. Кыз чарчоо жана суусуздануу менен дароо жананыруу бөлүмүнө жаткырылды. Анын абалы өтө оор болчу. Дарыгерлердин айтымында кыздын атасы балдарды карабайт. Апасы Россияда, деди башкы дарыгер. Ал кыз 7 жашта экенине карабай, салмагы 12 килограмм гана болгонун белгиледи. Биздин дарыгерлер колунан келгенди жасашты. Бирок кыз 15 январ күнү эртең менен каза болуп калды, деди ал. Булак Назар Ньюс Кежи. Америкага кул болушубуз керекпи? Хорватия президенти Украина боюнча үн катты. Хорватиянын президенти Зоран Миланович Вашингтон менен НАТО Россияга каршы украиналыктардын колу менен согушуп жатканын билдирди. Бул тууралуу жергиликтүү Истра 24 басылмасы жазган. Вашингтон жана НАТО Украина аркылуу Россияга каршы прокси согушун жүргүзүп жатат. Мен Москвага каршы санкциялардын түпкү максатын көрбөй турам. Негизи план Путинди кетирүү же санкциялар эмес. Бул куру сөз. Биз муну менен эч нерсеге жетише албайбыз. Милошевичти да санкциялар менен сындыра алган эмес. Согуш болор деле санкция сала калат. Анан биз эмне болушубуз керек? Америкага кул болобузбу, деген ал. Буга чейин Хорватиянын башчысы Украина аскерлеринин өлкөдө машыгуусуна каршы чыгып, муну ал мамлекет үчүн коркунуч катары ысбаттаган. Парламентте бул демилгени колдогон болчу. Булак Спутник Кежи.